Көкбөрү дегенде күлүгүнө мине калчу жогорку кеңештин депутаттарынын бири, Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын президенти, Республика фракциясынын лидери Исаев Канатбек Гедейканович берүүбүздүн каарманы. Канатбек Гедейканович Чүй облусунун Калиновка айылында 1975 7 февралда туулган. Мектепти артыкчылык менен аяктаса да, бирок жогорку окуу жайына тапшырбайм деп чыккан экен. Мектепти ушу айтпадым, артыкчылык менен аяктасам да, ушул жогорку окуу жайга тапшырбай эле коеюн десем, ушул ата-энем жок. Кийин анан 6 баланы окутуп, сен окубай койдуң деп айтасың. Мал баксаң, ошол мал бак. Бирок ошол жогорку окуу жайды бүтүп алып туруп, анан бизге кийин доомат кылба дегенсип барып окууга тапшырткан да. Анан мындай ойлоп көрсөң абдан туура кылышкан экен. Мен ошол негизи өзүм атам дагы ушу жаш кезде күлүк чапкан экен. Чоң атамдын атасы, чоң атам дагы ушул Чүй өзөнүндө эң мыкты күлүктөрдү кармаган да. Анан ошол өзүмдүн атам дагы ушул апама үйлөнгөнгө чейин ушул улак тартышкан да. Биз эми ал өзөндө эмес, бирок ушул Чүй району, анда ошол Чүй районунда кыйын улакчылардын бири болгон да. Анан ошол себептен мага дагы ушул ата-энемдин каны менен ушул ат оюндарга жакындык берилгенби, ошол себептен мен ушу жылкыга бала кезимден күлүк чаап, чүйүп, анан ушул мал жагын өздөштүрсөмбү деп ушундай бир максатым, оюм бар болчу. Дагы мен ушу жалаң мал чарбага көңүл буруп, ошол мал чарба менен алектенсем деген оюм бар болчу, бирок айтып берем, ата-энем болбой, жогорку окуу жайга тапшыр деп тапшырышкан да. Ушу биз 7 тууганбыз, анан 7 тууганды тең ушундай жакшы тарбия берип чоңойту, баарыбыз ушу жогорку билим алдык. Мен анан үлгү ала турган эми менин ата деген бул аска таяна турган аска зоо деп коет го. Чындап эле өтө булар бийик. Мен атамдын агасы, булар өмүргө жетекчи болуп, коммунисттик партиянын тарбиясын алган адамдар болгон, өтө залкар адамдар. Булардан чында мен абдан бул адамдар менен суктанам. Келинчегим экөөбүз бир айылдамыз, бир мектепте окуганбыз. Ошол себептен биз мектептен тааныштык. Бир топ 5 жылдай сүйлөшүп жүрдүк. Анан ошол жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезде үйлөндүк. Бүгүнкү күндө бир кыздын, 2 уулдун ата-энесибиз. Балдарыбыз да Кудайга шүгүр. Эми биз 7 туугандын ичинен 2 эркекпиз. Бир тууган агам Исаев Талантбек деген бар. Убагында Ички иштер министрлигинде орун басар болуп иштеген. Бүгүнкү күндө генерал, транспорттагы Ички иштер министрлигин башкарат, башкармалыгын башкарат. Калган бир туугандарыңыз эми сабак бергени бар, банк кызматкери бар, улуттук университетте сабак берет бир эжем. Бир эжем ушу медицина тармагында, бир эжем болсо ошо Токмокто шаардык кеңеште катчы, жооптуу катчы. Баары эле өзүнүн оокатын өздөрү иштеп атышат. Эми Кыргызда туугандарым кайрылбайт деп айтсам, мен калп айткан болом да. Сөзсүз түрдө тууган ичинде бир тууган болбосо да туугандар абдан эле көп кайрылат. Мен ойлойм, бул жалаң эле бир туугандар эмес, шайлоочуларың кайрылат. Сени шайлагандар келип кайрылат, шайлабагандар да келип кайрылат. Биз сени шайлаганбыз депчи. Эми алар жыргагандан кайрылбайт. Сөзсүз түрдө бир колдоого муктаж болгондуктан. Анан биз депутаттар шайлоочулардын элдин кулу деп коет го, орусча слуга народу деп. Ошол себептен сөзсүз түрдө биз ушул сурангандардын баарын көңүл бурушубуз керек да. Баарын ооруп келгендер болот, мисалы шайлоочуларыбыз. Үйүндө кандайдыр бир көйгөйлөр чыккандар болот. Анан биз колубуздан келишинче тууган болобу, тууган болбойбу жардам бергенге аракет кылабыз.
Канатбек Исаев Каржы министрлигинде кызмат өтөгөн. Кыргыз нефть ишканасында эмгектенген. 2008-жылы Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. 2010 жылдан баштап Жогорку кеңештин депутаты. Biz 2010 жылдын 7 апрелден кийин ошол убактылуу өкмөттүн негизги биринчи кадамдары канааттандырган жок. Биз оппозицияда ошол 3 партия, революциялык партия деп коет атпайбызбы, буну Атамекен, СДПК, Шумкарды. Булардан элдин үмүтү өтө чоң болчу. Ушулар бийликке келсе, түп тамыры менен өзгөрөт экен деп. Бирок булар баягы айткан сөздөрү ишке ашыра албай коюшту, жагандай себептер менен, бирок ушул биринчи кадамдар канааттандырган жок да. Анан биз 5-6 адам болуп жолугуп, кандай кылайлы, ушул партиялардын бирөөсүн тандайлыбы, башка да партиялар менен кошулсакпы, же болбосо өзүбүздүн жолубузду тандап кетелиби дегенде, ушул көпчүлүктүн чечими менен биз жаңы партия түзүп, жаштардын партиясын түзүп, ушул болгон ой максаттарыбызды ишке ашырайлы деп, ушул анан республика деп атап, анан шайлоого катыштык. Ошонун ичинде дагы Өмүрбек Бабанов башында турган топто Өмүрбек Бабанов бар болчу. Дагы ошол жакшы жери бул партия түбөлүктүк да буюрсачы, партийности. Ошол топтон биз 1 жылга эле эмес, 2 жылга эмес, андан ары ойлоп туруп ушу келечекти да ойлойсуң да. Мисалы, мен кетсем дагы бул партия калыш керек деп. Мисалы, өзүңгө кызыкчылыгын карап, мисалы, эптеп 5 жыл депутат болуп, анан кийин депутаттыктан кетип бар эз алам дегенде эмес. Ушул эл мындан ары да ушул партиянын кадамдарын колдоп кеткенде ойлоносун да ошо келечекти. Эми сөзсүз түрдө эле Өмүрбек Бабанов менен шайлоодон кийин биздин мамилелер бузулуп кетти дегенге кошула албайм. Бирок башка кээ бирки партиялардан айырмаланып, Республика партиясында демократия бар да. Кабинет, ошол министрлер кабинетин парламентке сунуштаганда туура мен каршы болгом. Айрым министрликтердин кандидатураларына. Ошол себептен мен жалпы кабинет өкмөт курамына мен колдогон жокмун да, добуш берген жок. Анан ушул партиялык демократия бар үчүн мен ойлойм, бул республика партиянын келечеги бар да. Сөзсүз түрдө эле туурабы, лидердин сөзү туура эмеспи, биз көз чумуп колдоп кете бербейбиз. Ар дайым биз кемчиликтерин же туура эмес иштерин айтып, же болбосо өзүбүздүн оюбузду айтып турабыз. Анан кес-кесте катуулап кетет сөзүбүз. Бирок биз буну мындай мыйзам ченемдүү нерсе көрөбүз да. Аны жеке мамилебиз андан бузулган жок. Экс башкы прокурор Байболов сизге Токмоктун мэри болуп тургандагы иштериңиз боюнча 4 кылмыш иши козголгонун айтып чыкты эле. Бул тууралуу кандай комментарий бересиз? Эсиңизде болсо керек, биз фракциянын чечимин чыгарганбыз. Ошол Байболов тейлеген кызматынан кетсин деп. Ошол Мегаком компаниясынын тейлегенде иштери боюнча. Ал өзүнүн мүлкүн ошол Мегаком компаниясына тергөө жүрүп аткан учурда кымбат баага саткан да. Аны комиссия аныктады. Өзүнүн аялына тиешелүү мүлктү. Анан биздин фракция чечим чыгаргандан кийин бир 10 күндөн кийин башкы прокурор ошо республика фракциянын лидерине мурун козголгон иштер жандандырылды деди да. Өзү козголгон жок, кайра каралып баштады деп айтып чыкты. Ошол эле мисалы 27 болчу. Мен ошол эле күнү интернет булактарына ошол маалымат чыкканда, ошол эле күнү Чүй облустук прокуратурага жана Чүй облустук каржы полициянын башкармалыгына кат жөнөттүм. Менин үстүмөн иш козголду. Козголсо, эмне себептен мен чакырылган эмесмин. Эки тең структурадан Байболов башкы прокурор милдетин аткаруучу болуп иштеп келаткан. Анын кол астында иштеген Чүй облус прокурору мага кат жөнөттү. Анын көчүрмөлөрү бар болуш керек. Менде сиздин атыңыздан, сиздин үстүңүздөн бир кылмыш иш козголгон эмес деп. Каржы полициясына ал ошол жерден айтып атат, каржы полициянын жана прокуратура тарабынан иш козголгон же жандандырылган деп. Каржы полициясынан дагы ошондой эле кат келди. Сиздин үстүңүздөн иш козголгон эмес деп. Мен эмне себептен бул иш чыккан? Мен депутат боло электе эле
Мисалы, мен Токмок шаарынын мэринен 12 майда кеткем. 2010 жылы бир ай эмес, 3 ай ушул жогорку кеңешке депутатка талапкер деген статуска ээ болгонго чейин, мисалы, иш боло турган болсо, мени суракка алышмак, тергөөчүлөр чакырышмак. Эч бир дагы жолу мени эч бир мамлекеттик күч органдарынын кызматкерлери чакырган эмес да. Бирок аракеттер болгон. Мен үстүмөн бирден иш табыш үчүн, анткени мен ошол учурда убактылуу өкмөттү абдан катуу сындагам да. Каарманыбыз өзүнө киреше алып келген булактары тууралуу кийинкилерди билдирди. Эми чоң дыйкан чарбам бар деп атпаймынбы? Аны мен студенттик кездерде эле, негизи мектепте окуп баштаганда эле түптөлүп башталган. Студенттик кезде анча-мынча коммерция кылчубуз, анан чоңураак мындай баштап койдук да. Бүгүнкү күнгө чейин мына иштебей жүргөн учурлар болгон. Бирок ушул менин чарбам азыр эми акча жагынан көз карандысы кылганга мени ар дайым ошол дыйкан чарбам колдоп келет да. Анан жеке базарым Токмокто жок. Аны айтып коеюн. Жеке базар негизи эле Токмоктун борбор базары мен мэр болгонго чейин эле 5-10 жыл мурун менчиктештирип кеткен да. Сизди Көкбөрү оюнунун ашкере фанаты деп айтышат. Негизи Көкбөрү кыргыздар үчүн бул идеология дагы да. Бул тарых. Канча кыргыз бар, ошончо Көкбөрү тартып келишкен да кыргыздар. Бул болсо баягы салт катарында келет. Ошол себептен мен негизги быйылкы бюджетте ушул Көкбөрү эле эмес, негизи улуттук ат оюндарына, негизи улуттук оюндарга ошо көңүл бурулса деп атам да. Анткени мисалы кыргыздар башка өлкөгө, чет өлкөгө барганда анан ошол жерде элдер ушул улуттук оюндар боюнча бир кандайдыр суроо болсо бизге билбей турса, бул өтө терс көрүнүш да. Ошол себептен сөзсүз түрдө ар бир кыргыз жараны кыргызмын деп жүрөгү уруп турса, мен ойлойм, улуттук оюндарын биринчи билип туруш керек да. Жок дегенде өз оюну болсо да эрежелерин, бул оюн кандай болот экенин сөзсүз түрдө билиш керек да. Анан кийин Көкбөрү боюнча айтып атам, бул кандай десем, спорттон ушул спорт эле эмес да, бул менин жашоом деп койсом болобу. Анткени бүгүнкү күнгө чейин мына мисалы Токмок шаарда мэр болуп турганда дагы ошо барып жумуштан бош убакытта барып алып туруп, ошо көкбөрүчүлөр менен аралашып, ошо фотолашып алып, улак тартып жүрдүк. Бир топ апам азыркыга чейин айтат, сен Токмок шаарынын мэрисиң, кебетеңди карачы деп айтчу да. Анан кийин түңүлдү окшойт, азыр мына депутатта болуп тартып жүрөсүз, унчукпай калды. Көкбөрү тууралуу кеп башталганда депутаттын жүзүнө жылмаюу түшкөнү байкалды. Көкбөрү менин жашоом деген сөздөр менен Республика фракциясынын лидери Канатбек Исаев менен болгон маегибиз да аяктады.